Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана акимдер, бүгүнкү өкмөттүн жыйын катчылары. Бүгүнкү жыйын күн тартибине 3 маселе коюлган. Биринчи бул деген 2014 жылы 6 ай ичинде Кыргыз Республикасынын социалдык экономиканын өнүгүшүнүн жыйынтыктары боюнча Темир Ангубаевич Сариев доклад кылат. Экинчи маселе Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн туруктуу улуттук стратегиясын аткарыш жөнүндө болот. Ден соолуктарынын мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары жөнүндө мыйзамдуулуктун нормаларынын аткарышы тууралуу сөз болмокчу. Дагы бир токтолуп кете турган маселе бул баарыңызга маалым болгондой 2013 жылдын жыйынтыгы боюнча эң мыкты айыл өкмөтү сынагынын жыйынтыгы чыгып, өкмөт тийиштүү чечим кабыл алган. Байгелүү орундарга татыктуу болгон айыл өкмөттөрдү сыйлоо аземин биринчи маселенин алкагында өткөрөбүз. Бул маселе боюнча баяндамачы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча агенттиктин директору Накен Касиевич Касиев болмокчу. Ошон үчүн бүгүн начар жалаң эле критика, анча-мынча жакшылыктарды угайлы. Мына бүгүн өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, райондун акимдери бардыгы чогулгандыгын эске алып, алар пайдалуу маалыматтарды алышып, жана кээ бир көйгөйлүү маселелерин чечип кетүү максатында өкмөттүн жыйыны бүткөндөн кийин ушул эле залда өкмөт мүчөлөрү менен жолугушуу өткөрүлмөкчү. Жолугушууну Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Тайырбек Жушкевич Шарпашев алып барат, жана өкмөттүн аппаратынын тиешелүү бөлүм башчылары катышат. Бул деген көйгөйлүү маселелер бар биздин мамлекетибизде. Ошон үчүн баарыңар келгенден кийин көбүрөөк пайдалуу маалымат сиздерге берип, сиздерден сунуш пикирлерди алып, биз алдыга жүрүшүбүз керек. Аныкталган темалар боюнча ачык, так маалыматтар жеткирилиш керек. Алып айтсак, Кыргыз Республикасынын Бажи союзуна кириши боюнча маселелер Темир Гибаевич маалымат берет. Жалпы энергетика ситуация боюнча, ошонун ичинде да тарифтик саясатын Усман Мөжанович маалымат берет. 2015 жылга бюджет түзүүнүн негизги багыттары жана стимулдаштырылган гранттарды каржылоо механизмдерди Ольга Владимировна берет маалымат. Жана айыл чарба жана мелиорация министри азыркы айыл чарба ситуация боюнча маалымат берет. Мамлекеттик каттоо кызматынын директору Алина Калбековна Шаикова биометрикалык проект боюнча маалымат берет сиздерге. Жана Турдубек Мамбетович жалпысынан капложение боюнча маалымат бергенге сиздерге, урматтуу катчылары, даяр. Ана дагы бир темабыз бар, бул деген жалпы интернет портал электрондук граждандардын кайрылуунун жаңы долбоор боюнча маалымат берет. Мен конкреттүү 2 мисалды айтып коеюн ошого чейин. Өткөн жумада Ош Чалабат аймактарга барып, нарын гидрокаскадты карап, бир таш көмүрдө биз ферросплавный заводдун инвесторлорун жолуктук. Буюрса, эгер баары жакшы болсо 4 печ эксплуатацияга кирсе, бул деген биздин мамлекет боюнча мега проект десек да болот. 1,5 миң жумуш орунда түзүлөт. Бирок энергия азыркы убакта ошол ишканага жетпей атат. Мамлекет боюнча башка ишканаларда ачылып атат, инвестициянын көлөмү көбөйүп атат, энергетика жетпей атат баарыбызга. Экинчи мисал, мына Бишкекте азыр 170 көп кабатталуу имарат курулуп атат. Акыркы убакта энергетиктер уже тех условия бербей калышты. Энергия жок.
Курулуш бул деген жалпы экономиканын локомотиви болуш керек. Азыр тех условия бербесек, кантип биз экономиканы өнүктүрөбүз? Ошон үчүн азыркы убакта биздин баягы 14 миллиард киловатт саат генерация жетпей атат. Мурда дайыма эле биз анча-мынча болсо да экспортко жибергенбиз, анча-мынча каражат алганбыз. Азыр болсо экспортко жибербей калдык, импорттоп атабыз азыр. Тажикстандан 2 центтен азыр электроэнергия сатып алып жүрөбүз. Бирок эң негизги проблема азыркы Токтогул суу резервуарда суу калбай калды. Азыркы убакта араң күнүгө 400 кубик метр секундага кирип атат. Бул деген акыркы 7 жылдын ичинде эң кичинекей көрсөткүч. Буюрса, ошол октябрга чейин мына энергетика министри прогнозу боюнча 12,5 миллиард кубический метр кирет резервуары. Бул деген 3,5 миллиардтан былтыркы менен салыштырса азыраак суу болот. Эгер биз 7 миллиард мертвый объем десек, ошого чейин уже түшпөй калдык. Анда быйылкы жылкыга жалпы суунун көлөмү 30%дан азыраак биз пайдаланабыз. Электроэнергия биздин экономикабызга быйылкы жылкыга, кышка жетпейт. Урматтуу жыйын катчылары. Былтыркы жылы биз араң өттүк. Ошол чоң көлөмү менен араң өттүк, энергетиктерге рахмат. Быйылкы күнгө биз чын айтышыбыз керек, энергетикада өзгөчө кырдаал болуп атат. Түштүк аймактарга природный газ Өзбекстандан келбейт. Дагы бир чоң проблема болуп атат. Кандай вывод болот? Биз кышка аябай жакшы даярданышыбыз керек. Элге түшүндүрүп, проблемаларды барыбыз ар бирөөңөр бейт отургандарын өзгөчө бир стратегиялык чрезвычайный планды азыр биз кабыл алышыбыз керек. Ошон үчүн биз өкмөттүн деңгээлде биз мамлекеттик улуттук программаны бекитишибиз керек энергетика боюнча. Ошол программанын штабын түзөбүз. Ошол штабын өзүм баш болом. Негизгиси проблемалар бол деген биз эмнеге көңүл бурушубуз керек? Бул энергосбережение. Жакшылап энергосбережение карашыбыз керек. Газ көмүргө өтөлү. Башка мүмкүнчүлүгүбүз болбойт. Газ менен биз мына Газпром буюрса Кыргыз газ менен толугу менен азыр алып алышты. Алар менен сүйлөшмөлөр уланта беребиз. Бирок реалдуу теманы алсак, бул деген көмүр менен иштеш керек. Кудай бизге жакшы көмүр берди. Ошол менен заготовка менен терең барыбыз жакшылап иштешибиз керек. Антимонопольный комитетине Казаковка мен тапшырма берип атам. 5 күндүн ичинде расчет себестоимости кылып, биз көмүрдүн баасын бекитишибиз керек. Элге жеткирип коюшубуз керек. Экинчиден, бирден аким губернаторлор отурат. 10 күндүн ичинде потребность көмүргө потребностьтарды киргизгиле, өзүңөрдүн аймактарга топливный базан жерлерди бөлгүлө. Расчет менен электроэнергия бизде 30%га азыраак болот деп жакшылап топливный балансты санап, энергетика министри Осман Мамеджанович Шизда барын расчет кылып, ар бир аймакка өзүңүздүн баягы пландарды киргизгиле. Негизгиси бул деген каражат булактарды табышыбыз керек. Азыр ушул негизинен биз иштеп атабыз, заготовка толугу менен болуш үчүн. Кечээ эле биз донорлор менен Дүйнөлүк банк, Азиялык Түрк банк, USAID, KfW менен да сүйлөштүк. Чрезвычайный жардамын алардан сурап атабыз. Ошон үчүн урматтуу жетекчилер, бул жагынан мен жеке өзүм контроль ошол маселесин алам. Ар бирөөңөрдүн өзүнчө бир жоопкерчилиги бар. Биринчиден, элге чынын айтышыбыз керек.
чынын айтсак, эл барыбыз бизди колдойт. Таза, ачык айкын принциптер менен кышка жакшылап даярданышыбыз керек. Ошто биз штаб түздүк. Ош штабын жетекчи Төменбаев мырза болот, энергетика министрлик жактан. Президент алган Россиянын грантынан 261 миллион сомду ошол именно Ош жалап аймактарга бөлүп атабыз. Азыр депутаттар менен, губернатор, акимдер менен иштеп атабыз. Кайсы жол менен ошол каражаттарды бөлүп, кичине ошол эле мисалы 5 объекттерди биз энергетикадан көмүргө өзгөртөбүз деп чечим кабыл алдык. Стратегический маселени айтсак, мына гидроэнергетика бул жакшы. Мына Борбордук Нарын каскадынын курулушу башталды. Камбарда 1 боюнча ТЭО бүтүп атат. Камбарда 2-ге биз 80 миллион доллар Евразиялык өнүктүрүү банктан алып атабыз. Буюрса эндиги жылы 3 эсе ошол мощности көбөйтөбүз. Бирок бул гидропроекттер аябай көп. Бул деген эралык практика, бул деген узак жана капиталды ёмкий проекттер. Ошон үчүн Усманбек Мамижанович кыска мөөнөттө Каракечеде бир чоң ТЭЦти курбасак болбой калды. Минимум 1200 мегаваттагы ТЭОну жасап коюп, буюрса, эгер ошол ТЭО бүткөндөн кийин биз 1-2 жылдын ичинде ошол аракет кылып, каражат улактарды таап, ошол жерден ТЭЦти курбасак, анда биздин экономикабыз өнүкпөйт. Ошон үчүн бул маселе эң көйгөйлүү. Урматтуу жетекчилер, бул деген күнүгө болбосо да регулярдык форматы менен биз селектордук жыйындарды өтүшүбүз керек. Ар бир өңөрдүн 10 күнүн ичинде ар бир акимдин, губернатор обобщенный маалымат алышыбыз керек. Эми уруксат берсеңер, биринчи маселеге өтсөк. Тилекке каршы биринчи 6 айдын ичинде экономиканын өсүшү 4,1 эле пайызга өсүп атат. Бул деген улуттук туруктуу стратегиянын цифраларга биз 2,5% жетпей жатабыз. Бирок ошол цифра болсо да биз аймактардан бир да демилге алган жокпуз. Силерге бар резервдер барбы, жокпу? Кайсы инвестиция долбоорлорду колдодуңуз? Канча жумуш орундарды түздүңүз? Унчукпай жүрөсүңөр. Сөз экономика министрлигине Тимир Губайсариевке берилет. Урматтуу премьер-министр, урматтуу өкмөт мүчөлөрү жана бүгүнкү жыйындын катышуучулары, жарым жылдын жыйынтыгы менен экономикадагы абал бизди абдан тынчтандырат. Анткени быйылкы жылдын башындагы өнүгүүнүн жогорку темпин сактап кала албадык. Январь айында ички дүң продукциянын өсүү темпи 9,1 болгон. Жарым жылдын жыйынтыгы менен ИДПнын реалдуу түрдө өсүшү 4,1% болду. Башкача айтканда, биз 6 айдын ичинде 5 пайыздык пунктты ылдыйлап кеттик. Салыштырмалуу 2013 жылы 6 айдын жыйынтыгы менен 8,1% өсүш болгон. Ал эми кумтөркенин кошпогондо ИДПнын реалдуу өсүүсү январь айында 6,7, июнь айында 3,7 болуп калды да, бул жактан да биз 2 эсеге ылдый түшүп кеттик. Былтыр болсо 5,8 болгон. ИДПнын түзүмүндө да өзгөрүүлөр болду. Кумтөрдүн үлүшү 6,9дан 5,9га чейин азайгандыгын байланыштуу. Өнөр жай секторунун үлүшү жалпы ички дүң продукциядан азайды. Ошол эле учурда курулуш секторунун үлүшү 1,1%га, кызмат көрсөтүү сектору 0,3%га өстү. Алар тиешелүү 6,7 жана 52,8% болуп калды да. Мында биз жана сервистик экономика болдук дегенибиз ошол мына бүгүнкү күндөгү дүң продукциянын структурасы 52,8 же болбосо 53% ошол соода, сатык, кызмат көрсөтүү болуп атат. Инфляциянын деңгээли 5,9
пайыз болды 6 айдын içinde. Ал эми негизги соода өнөктөштүгүбүздө болгон карап көрсөк, Россияда 1,1, Казакстан 4,1, Белоруссия 1,4% өсүү темптери байкалып атат да. Булар дагы өздөрүнүн карап чыгып атышат. Эми бул жакта дагы мындай кыйын абал пайда болуп атат, өзүңүздөр аны байкап атасыздар. Ушул мамлекеттердеги инфляциянын деңгээли мына слайдта көрүнүп турат. Казакстанда 4,8, Белоруссияда 10,2 пайызды түсүп атат. Эми экономиканын секторларына өтөйүн. Өнөр жайы өндүрүшүнүн көлөмү январь айында 117,5 пайызда, июнь айында 107,2 пайызга басаңдап калды. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй, ошо экесиден өйдө болуп кетти. Ал эми кумтөрдү эсепке албаганда болгону 5 пайызга гана өстү өнөр жайы. Өсүүнүн мындай басаңдашынын негизги себеби болуп, пайдалуу кендерди казып алуунун 3,8 пайызга азайышы. Биринчи иретте нефтинин алуунун 3,3 пайызга кыскарышы, металл кендерин, алтын бар кендердин дээрлик 2 эсеге азайышы болду. Ошондой эле гранитти, курулушта колдонуучу башка таштарды, топуракты казып алуу дээрлик токтоп калган. Текстилдик буюмдардын чыгаруу 5,9 пайыз төмөндөдү. Башка металл эмес продуктулар 5,7 пайызга, анын ичинде айнек 26,4, цемент 3 пайызга төмөндөп кеткен. Өнөр жайында эң жогорку төмөндөө Баткен областында болуп атат. Жарым жылдын жыйынтыгы менен ал жерде 22,2 пайыз түшүп кеткен. Мындай жагдайда негизинен түштүк Кыргыз цемент заводундагы цемент чыгаруунун 23,7 пайызга төмөндөп кетиши менен жана Кадамжай сурма комбинатынын иштебей токтоп турушу менен чыгып атат. Ысык көл областында өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 111,3 пайызга өскөндүгү менен пайдалуу кенди казып чыгаруу 59 пайызга, металл эмес минералдык продуктларды чыгаруу 23 пайызга, тамак ашты чыгаруу 2,8 пайызга төмөндөп кеткен. Жалал Абад областында көмүр казып алуу 14,4 пайызга, нефть жана газды өндүрүү 5,4 пайызга, текстиль чыгаруу 8,2 пайызга азайган. Чүй областында айнек чыгаруу 26,4 пайызга, текстиль чыгаруу 30,6 пайызга, кийим тигүү 19,3 пайызга төмөндөп кеткен. Учурда республиканын айыл чарбасындагы өнүгүүдө өтө терс мүнөздүү багыт орун алууда. Айыл чарбасынын өнүгүүсү бүтүндөй жаратылыштын шартына гана көз каранды болуп жатат. Мамлекет тарабынан айыл чарбасына зор колдоо көрсөтүлүп, 3 жылдын ичинде дыйкандар менен фермерлерге 8,5 миллиард сом берилди. Быйыл гана 4,3 миллиард жеңилдетилген кредит берилип атат. Мындан тышкары лизингке техника, борбоштогон жер семирткич сатып алуу маселелери чечилип келе жатат. Бирок айыл чарбасы майда товардуу натуралдык чарба боюнча калууда. Үрөөн өстүрүүчү жана асыл тукум чарбаларын түзүү боюнча долбоор да жакшы жыйынтык бере элек. Маселен, жарым жылдын ичинде бир уйдан салган сүттүн көлөмү 11 литрге азайды. Саан Ысык көл областында 23 литрге, Нарын областында 79 литрге, жана Ош областында 13 литрге азайып кеткен. Бир уйдан салган сүттүн көлөмү Кыргызстанда 2011 килограмм, Казакстанда 2216 килограмм, Россияда 3395. Мына таблицада көрүп турасыңар. Белоруссияда 3600, Голландияда 7000, АКШда 9,3, Израилде 11000. Биздики абдан аста. Баягы кыргызчада туягын санап жүрөбүз да. Урматтуу мына акимдер, ошол областтын башчылары отурат да, биз абдан чоң түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек да. Туягын санабай жана асыл тукумдуулугун, анан өндүрүштүк тукумдуулугун жогорулатышыбыз керек да. Муну элге жеткизип беришибиз керек биз түшүндүрүп. Ошол эле мезгилде Кыргызстанда өндүрүлгөн сүттүн бар болгону 20% гана кайра иштелип чыгып атат. Казакстанда бул көрсөткүч 34,7, Россияда 52%, Кытайда 71,
Европа мемлекеттеринде 91, Жаңы Зеландияда 100% кайра иштетилет да. Мына айыл чарбасында биз өндүрүлгөн продукциянын 10%-ын гана кайра иштетебиз. Ошон үчүн мен бир топ жолу айтып атам, ошол акимдер, айыл өкмөттөрү, губернаторлор ошо инвестиция тартып, ылайыктуу шарт түзүп, айыл чарба продукциясын кайра иштетүүгө эң чоң басым жасашыбыз керек да. Резервдер бар, мүмкүнчүлүктөр да бар. Жана берилип аткан кредиттер да ушул багытта берилип атат. Кургакчылык жүрүп жаткан мезгилде дыйкандар экономикалык жактан эффективдүү, бирок сууну көбүрөөк талап кылуучу техникалык өсүмдүктөрдү өстүрүп жатат. Бул бир жагынан жакшы, бирок экинчи жагынан эч кандай үнөм болбой жатат да. Мына жазында өзүңүздөр кыдырып көрсөңүздөр, арыктар чабылбайт, тазаланбай калып атат да. Бул эми жөнөкөй эле уюштуруу иштери да эч кандай финансылык дагы чоң каражаттарды талап кылбайт. Тилекке каршы мына булар кылынбай калып атат дагы бүгүнкү күндө суунун жоготуусу эффективдүү эмес колдонууда. Мына кургакчылык болуп атса биз 50% ашыгы суу коромжу болуп атат. Мына айыл чарба министри өзүн айтаттыр. Ушул жана каналдардын, арыктардын тазаланбаганынан, лотоктордун баары тең сынып жарылып калган, трубалар урдалып атат. Мына ушулардын кесепетинен бүгүнкү күндө айыл чарбасында өтө курч маселе болуп калды. Жашырыштын кереги жок да, айылдын ичинде туугандар кетмен көтөрүп урушуп жүрүшөт, суу талашып. Ошол эле убакта биз жанагы сууну үнөмдүү колдонууну колго ала албай жатабыз. Эми кызмат көрсөтүү багытын айтып кетейин. Бул багытта дагы абдан мындай тынчтандыруу пайда болду. Анткени соода сатык жана тейлөө ылдый түшүп атат, өсүү темпи ылдый түшүп атат. Бул бир четинен бажы биримдигинин мыйзамдарынын катууланышынан келип чыгып атат да. Казакстандагы өзүңөр көрүп атасыңар, чек-ара бир топко чейин катууланып атат. Азыр товарларды өткөзүү өтө кыйын болуп калды. Ошол эле убакта ар түрдүү себептер менен мына өзгөчө Баткен областында, Жалал Абад областтарында да чек-ара маселелери чыгып атат дагы, товарлардын өтүшү абдан азайды. Мына ушунун кесепетинен бул көрсөткүчтөр ылдый түшүп атат. Транспорт кызмат көрсөтүү темпи 13 жылдагы 107,6%-дан 14 жылы 99,9%-га ылдый түшүп кетти. Бул негизги көрсөткүчтөрдүн бири да. Албетте бу жерде жанагы транзиттик базанын кетиши менен болуп атат. Бирок экинчи жагынан бул жакта дагы абдан чоң резервдер бар. Биз буларды эске алышыбыз керек. Кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө Баткен менен Ош областтары көрсөткүчтөрүн аткарышын камсыз кыла алган жок. Ошондой эле быйыл мигранттардан келүүчү акчанын көлөмү 6 айдын ичинде 810 миллион гана доллар болуп калды. Өсүү темпи ылдый. Ачыгын айтыш керек, бу жерде мындай азая баштады. Бул дагы жанагы Россиядагы болуп аткан экономикалык кыйынчылыктан келип чыгып атат. Курулуш комплексинде капиталдык салымдардын көлөмүнүн көбөйүшү белгиленүүдө. 14 жылдын январь-июнь жыйынтыктары боюнча финансылоонун бардык булактарынын эсебинен негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 33,5 миллиард сомду түзүп, же болбосо 26,6%-га көбөйдү. Бул абдан жакшы багыт, өбөлгө. Бирок бул жетишсиз. Бул жерде абдан чоң резервдер бар. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Курулуштун дүң продукциянын жалпы көлөмү жарым жылдын жыйынтыгы боюнча 31 миллиард сомду түзүп, 18,5%-га көбөйдү. Былтыр 18,2% болгондо, мына ушул курулуш сектору локомотив болуп, бир топ багыттарды мында тартып кетет деген чоң үмүт бар да. Бияка биз ушул акимдер, губернаторлор абдан чоң көңүл бурушубуз керек болуп атат. Ушул агенттик менен бардык жардамдарды берип, тоскоол кылбай, бут тоспой, тескерисинче аларга жардам беришибиз керек болуп турат. Анткени бул локомотив болуп тартып кетет. Эми инвестиция боюнча мына ички саясий абал,
улам жолдорду тозуу, ар бир кокту колоттордогу кыска топтордун кызыкчылыгы менен жол жабуулар, жанагындай кендерди иштетпей деп кээ бир ишканаларга барып зордук зомбулукту көрсөтүүнүн кесепетине мынакей бизге чет элдик түз инвестиция абдан ылдый түшүп кетти. Жылын абдан чоң өсүш бар эле. Тилекке каршы 6 айдын ичинде бул жакта биз ылдый түшүп кеттик дагы 8,4% ылдый түштүк. Акча келбесе сырттан, өзүбүздө акча жок болсо, экономиканы өнүктүрүү абдан кыйынга турат да. Абдан кыйынга турат. Биз өзүбүздөгү мүмкүнчүлүктөрдүн баарын толук колдонуш керек, бирок ошол эле убакта бизге тик инвестициялар керек. Мамлекеттин кепилдиги жок. Алар жаңы технологияны, жаңы менеджментти, жаңы багыттап келет. Мына биз ушуну элге түшүндүрүп беришибиз керек да. Азыр завод курулса эле жабабыз дейт, иштетпейбиз дейт. А эмне менен оокат кылабыз? Эмне менен элди багабыз? Кайсыл акчага балдардын окуусун камсыз кылып беребиз, же болбосо ден соолугун чыңдап беребиз? Мына ушуларды биз түшүндүрүшүбүз керек да. Ушул багытта айыл өкмөттөрү ушул айыл ичинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Канчалык көп ишканалар болсо, ошончолук бюджетке киреше түшөт да. Ал киреше түшсө, жана социалдык маселелердин баары ушунун негизинде чечилет эле. Тышкы соода жүгүртүү боюнча өзүңүздөр мына таблицада көрүнүп турат, 2,6 миллиард түздү, жана 2013 жылдын январь айларына салыштырмалуу 6% азайып кетти. Жанагы биздин негизинен ушул бажы биримдигине кирген мамлекеттердин катуу мыйзамдарды талап кылып, уже товарлардын өткөсүнө уже бөгөттөрдү койгон кесепетинен. Мына ошон үчүн баягы бажы биримдигине кирүү да ушундан чыгып атат да. Биздин негизги багыттарыбыз, негизги өнөктөштөрүбүз ушу бажы биримдигине кирген мамлекеттер болуп атпайбы? Россия менен Казакстан. Дээрлик экспорттун 60% алтынды алып салганда биз ушул мамлекеттерге экспорттайбыз. Азыр дагы убакыт бар, жылдын аягына чейин. Толук резервтерди колдонуп, биз жанагы айткан көрсөткүчтөргө чыгышыбыз керек. Анан макроэкономикалык координациялык кеңештин жыйынында биз айттык эле, губернаторлор 6 айдын жыйынтыгы менен ар бир областта өздөрүнүн жыйынын өткөзүп, ар бир айыл өкмөтү, ар бир район боюнча көрсөткүчтөрдү карап чыгып, алардын резервтерин карап чыгып, эгерде кандайдыр бир күнөөлөр болсо жоопкерчиликке тартып, анан 9 айдын жыйынтыгы менен уюштуруу орг вопросторду дагы карап чыксын деп жазганбыз. Ошол макроэкономикалык кеңештин жыйынында бүгүнкү токтомго да ушулар мен ойлойм кирет деп ойлойм. Дагы айтып кетейин, убакыт бар, шымаланып, барыбыз колду түрүп, иштеп, ошол эл күтүп аткан биз жана экономикалык өсүштү камсыз кылып беришибиз керек. Өзгөчө көңүл бура турган ушул жанагы токтоп турган, же жарым жартылай иштеп аткан, же ошол курула турган жаңы объектилерге көбүрөөк көңүл бурсак да. Көп учурларда өзүбүз гана күнөөлүү болуп калып атабыз да. Кескесинде шалакалык болуп атат, кескесинде ушул кыска топтун гана кызыкчылыгы болуп калып атат да. Мамлекеттин кызыкчылыгы эмес, кыска бир топтун кызыкчылыгы ушул. Убагында акча албай калган, же болбосо жумуштан кетип калган, же болбосо алардын закасы кирбей калган деп айтылып атат да. Мына ушуга көңүл бурушубуз керек. Рахмат. Темир Эргенбаевичке суроолор барбы? Жин аягында суроо берелди. Анда урматтуу жыйын катышуулары, баягы биз акылдашкандай форматка өтсөк, баягы 10 күн мурун биз макроэкономикалык жана инвестициялык кеңештин жыйынында тиги өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөргө тапшырма бергенбиз. Өзүңөрдүн деңгээлде жыйын өткөзүп, ар бир район өздөрүнүн резервтерди көрсөтсүн. Сөз Ысык көл районунун акими Имангазиев Райымбек Акмат Турсуновичке берсек. Келиңиз, регламент боюнча бизде ар бир маселеге где-то 45 мүнөттөй бөлүндү. Ошон үчүн кичине кыскача форматта берсеңер,
самоотчет бизге кереги жок. Резервтер кайсы жолдор менен силердин өзүңөрдүн натыйжаларды билесиңер. Силердин район боюнча натыйжалар начар эле. Резерв кыскача бизге айткыла, анан пайдалуу башка өзүңөрдүн кесиптештерине маалымат бергиле. Кайсы жолу менен силер өзүңөрдүн ишиңерди мындай жакшыраак кыласыңар. Сөз сизде. Урматтуу жыйындын катышчылары, урматтуу премьер-министр, негизинен болсо биздин ошо район туризм менен алектенгенине караша мынакей биздин ошол налогдор мынакей бүгүнкү күндө баштап чыга баштады. Эмне үчүн дегенде быйыл кайсы бир себептер менен биздин көлдүн сезонундагы кичине бир кечеңдеп баштады. Ошондон болуп атат. А болбосо биздики болсо негизинен райондо эт, сүт боюнча, жүн боюнча бар пландар аткарылган. Мындан жана жумурткадан кичине чыкпайт. Эмне үчүн дегенде бизде ошол баягы птица фабрика кайсы бир чет мамлекеттен алып келчү компоненттер кымбат болгонуна байланыштуу ошолор өзлөрүнүн производствосун азайып жатат да. Ошондуктан биздики кичине баягы өсүш темпи кичине ылдыйлап калды. Калгандар болсо налогдор негизинен аткарылып келет. Анан калганы болсо мынакей транспорт налогу болсо бүгүнкү күндө чогулуп жатат эле. Азыр болсо сентябрга чейин узарып калыптыр. Элдер болсо ушундай көнүп калыптыр. Биздик акыркы күнгө чейин баягы төлөбөй жүрө беришет да. Анан бир күн, 2 күн калганда төлөй баштайт да. Анан короо салыктарын калган жанагы ички салыктарды болсо негизинен айыл жергелери болсо ошол күзүндө түшүмдөрдүн эсебинен салынып көнүп калган экен. Баягы бөлүнгөн проценттердин ушундан кечигип жатышат. Болбосо негизинен баары эле төлөнүп келет. Негизинен налогдор боюнча ушул. Рахмат, Райымбек Акмат Турсунович. Бирден сиз чыкканча мен айткам да, самоотчет кылбай резервтер боюнча айтып койбойсуңарбы? Резерв боюнча бир да сөз айткан жоксуңар. Урматтуу акимдер, губернаторлор, резерв айткыла. Мына сиздин район боюнча бул деген Исыкөл район, бул деген жалаң эле облус эмес. Мамлекеттин локомотиви болуш керек. Туризмди алсак. Туризмден ошол Исыкөл облус боюнча 80% силердин райондо болуп атат да. Мына салык алып атасыңар. Бир да пай показатель менен силер 6 айдын натыйжасы менен 100%га чыга элексиз. Өнөр жай 85%, чекене товар жүгүртүү 95%, капиталдык салымдар 45% жана башка. Салык боюнча айтып атабыз. Мына мамлекеттик салык кызматтын маалымат боюнча Исыкөл облус боюнча 36 физический лица регистрациядан өттү, 36. Юридикалык ишканалар 118 жана башка 1260 патент менен иштегендери. Ошону менен эгер биз 2 миллиондук туристин алсак, ар бирөө $500 калтырса, өздөрүнүн баягы эсалоо убагында ичинде. Бул деген $1 миллиард көлөмүнө оборот жетет. Силерден түшкөн салыктардын көлөмү $1 миллион тегере азыркы убакта. Бул деген 0,1%. Мына айтып атасыңар, область дотационный 1%-ды чогултсаңар, дотациядан чыгасың. 1%. Эмне үчүн мына мамлекеттик салык кызматынын жетекчилеринен, область жетекчилеринин өзүңөрдүн жактан эч кандай сунуш түшпөйт. Кайсы жолу менен биз хотя бы салыктардын көлөмдөрдү 1%-га өткөнгө. Бул жерден терең жакшылап, изилдеп, мамлекеттик салык кызматынын деңгээлге чыгып, ошол сунуштарды киргизип койбойсуңарбы, мисалы? Биз бюджетибизди жалаң эле биз бу жерден ойлонушубуз керекпи? Биз ошол жумуш орундары түзүлүп атат. Бул деген жакшы. Биз бардык жагынан аракет кылып атабыз силерге жардам бергенге. Бирок мына мисалы туристтерди алсак, регистрациядан өтпөйт эч ким. Баары көмүскө экономикадан болуп атат.
Резервтерден кайдан алабыз биз? Эмки сөзүн Базар Коргон район акими Долдоев Талайбек Анарбековичке берилет. Эгер силерден комментарий болсо, именно конкретно райондар боюнча. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйын катышуучулары, урматтуу Жомарт Кайыпович. Мен негизинен кыска токтолуп кетсем, мына өзүңүз айтып атасыз, резерв боюнча деп. Былтыр 2013-жылы ушу резерв боюнча биздин мамлекетке мына Тевраныч айтып кетти. Негизи дүң продукцияны өндүрүш, ошондой эле токтоп турган мурда сайыз малды иштебей калгандарды кайрадан ишке жандыруу. Былтыр 2013-жылы биз өзүбүздүн ушул жергиликтүү тургундарын чакырып, ушул токтоп турган заводдор ишке киргизели деп, мурда сайыз малына калган бир мелкомнатты кайрадан ишке киргиздик. Бул эмнени билдирет? Мына бүгүнкү күндө биздин ушу райондо ушул күздүк мына өзүңүз берген тапшырмалар боюнча биз баарын аткардык. Өзүбүздүн элди жоктен ун менен камсыз кылып, күнүнө ушу 40 тоннадан ун чыгарат экен. Бул мен ойлойм, экинчи маселе мына иш орду боюнча. Дагы азыркы күндө 60-70 адам иштеп атат. Кийинки маселе мына кирпичный завод боюнча былтыр баштаганбыз, Айбектен кирпичный завод. Бүгүнкү күндө 300 орун менен камсыз болду. Бүгүнкү күндө уже иштеп жатабыз. Андан сырткарыдан айтып кете турган нерсе, негизинен биздин мамлекеттин ушу бюджетти толтуруш үчүн биз ушундай ишканарды кайрадан иштетишибиз керек экен. Дагы бир кирпичный заводду баштадык Кеңеш айыл өкмөтүндө. Биз өзүбүздүн план боюнча ушу 2015-жылга ушу ишке киргизели деп бүгүнкү күндө пландаштырып атабыз. Негизинен биздин райондо бардığınızlara белгилүү, биздин Жалал Абад областында бул чоң район. Өзүбүздү камсыздоо боюнча да көп пландарыбыз бар, стратегический пландар бар. Бул боюнча да бүгүнкү күндө иштеп жатабыз. Кандай суроо бар акимге? Барбы? Жомарт Кайыпович, урматтуу Базар Коргон Талайбек Анарбекович, өткөндө биз чогулушканда баарыбыз областтын активинде сүйлөштүк эле. Токтоп турган кайра иштетүүчү ишканаларды киргизүү боюнча графикти бекиткенбиз. Сиздер өзүңүздөр милдеттеме алгансыздар. Ушул боюнча бир да сөздө болгон жок, жана ошондой эле эмне иш аткарылды ушул тапшырма берилгенден бери. Өзгөчө кайра иштетүү ишканалары боюнча биз областтык кеңешме өткөзгөнбүз. Сиздер катышкансыздар, туурабы? Ошол боюнча эмне иш аткардыңыздар? Ушул боюнча Тарик Шекевич мен айтып кеттим, мына кайра иштетүү боюнча ушул мелкомнат ишке киргиздик. Экинчи биздин Иртыш деген мурунтан ушул иштеп келген сүт перевозчу заводубуз бар эле. Мына бүгүнкү күндө ал иштеп атат. Биз эми негизинен областтык жарымтуун өкүлүндө бүт маалыматтарды бергенбиз, берип атабыз. Мен ойлойм, эгер сиздерге маалымат жетпеген болсо биз кайрадан беришке даярбыз, беребиз. Эми мына азыркы биз маалымат алып атабыз, 95% силердин физик өлөм индекстин деңгээли өсүү болуп атат. Бул деген эмнеси эмне себеби эмне болушу? Жомарт Кайыпович, өзүңүз жакшы билесиз, бүгүнкү күндө биздин районда 5 пакта завод бар. Ушу 5 пакта заводдун эми уже Кудай буйрса мына пакта терилгенден иш башталат. Бул физический көлөм 95%га жетип калды. Негизинен өнөр жай боюнча 167% аткардык. Ушунун ичинен ушу физический көлөм ушу пакта заводдордун иштебей калганына байланыштуу. Эми жакында иштетебиз, Кудай буйрса. Биз 9 айдын жылдын жыйынтыгы боюнча бүт өнөр жайды толугу менен аткарууга бизде мүмкүнчүлүк бар. Сиздер инвесторлордун кантип иштейсиңер? Эмнеге көрсөтөсүңөр алардын, эгер бирөөлөр келсе? Негизинен бизде ушул пакта перерабатывающий ушул заводдорубуз бар. Пакта перерабатывающий заводдор эгер иштеген болсо, биз ойлойбуз, биздин көрсөтүштөрдүн баардыгы эле толук аткарылат.
Ошол жактан айыл чарба жана мелиорация министрлигинин колдоону алып атасыңарбы? Иштеп атасыңарбы алар? Иштеп атабыз. Мына бүгүнкү күндө Хоттон текстиль деген заводубуз бар, иштебей калган. Мына быйылкы жылга киргиздик. Уже быйыл Кудай кааласа полный мощность иштейт. Бир маселе боюнча айтайын деп атам. Мына инвесторлор көпчүлүгү именно Бишкек шаарына келет, министрликтер менен сүйлөшөт. Ошон үчүн сиздер тереңирээк ар түрдүү министрлер менен иштеп, өздөрүңөрдүн баягы инвестициялык план көрсөтүп, именно силердин ар бириңер райондо именно инвестиция барсын деп материалдарды калтырышыңар керек. Себеби биз көбүрөөк өзүмдүн деңгээлде, орун басарлардын деңгээлде инвестор келип баары маселелерин коюп атышат. Силердин болсо, силердин арасында да конкуренция болсо жакшы болмок. Ошону силер жакшыраак бересиңер да мүмкүнчүлүгүңөрдү. Ошол айыл чарбада мына пахта деп атасыңар. Балким башка техникалык культураны өзгөртсөңөр. Ошол сунуштарды министрликтерге тынбай беришиңер керек. Себеби бу жерден эгер инвестиция келсе, анда результаттар бар, резервтер бар, ачылып баштайт. Ошон үчүн бул жаңалаң эле сизге эмес, башка акимдерге айтайын деп атам, губернаторлорго. Көбүрөөк борбордук министрликтер менен иштешиңер керек. Базаркоргон району туризмден түрүгө абдан ыңгайлуу район, жакшы билесиздер. Арсанбап деген абдан кооз жерибиз бар. Ушул туризмден түрү боюнча, туристтер тартуу боюнча кандай иштер жүргүзүлүп атат, аларга шарт түзүү боюнча болжол барбы? Ушул жылы канча турист чет жактан келип эс алат, канча салык түшөт? Мурда абдан көп мындай сонун кооз жакшынакай базалар бар эле, эс алуучу жайлар. Алардын акыбалы кандай болуп атат? Жергиликтүү эл кандай келип атат? Чет өлкөдөн кандай адамдар келип атат? Бүгүнкү күндө Базаркоргон району боюнча 350 орунду тур база иштеп атат. Күнүнө 450-500 адамдан бүгүнкү күндө кабыл алып атат. Андан сырткары пансионат деген биздин эс алуучу жайыбыз бар, 450 орунду. Бүгүнкү күндө иштеп атат. Негизинен туура айттыңыз. Бүгүнкү күндө бизден ушу келген эс алуучуларга толук мүмкүнчүлүгүбүз болбой атат, баардыгын эс алышка. Эмне үчүн дегенде бул профсоюздун эмесинде тура деген. Ошон үчүн биз колдон келген жергиликтүү бийликтер ремонт-сметтордун акча бөлүп берип атабыз. Бирок бүгүнкү күндө туристтерди толугу менен кансыздуу ушул баргандар эс алдырууга мүмкүнчүлүк түзүп атабыз. Андан сырткары мына туристтерди эс алдыруу боюнча кышкы лыжный база курганбыз. Мына быйылкы жылы, былтыркы жылдан иштеди, быйылкы жылдан Кудай буйрса ушу туристтерди кабыл алып, ушу лыжный базанан иштетүүнүн ой максаттары бар. Эмки сөзүн Кочкор районунун акими Шаралиев Жылдызбек Кыдырмаевичке берилет. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, Жомарт Кайыпович. Кыскача резервтер боюнча айта кетсек, бизде быйыл тоо кен иштетүү боюнча 2 компания иштеп атат. Азыркы тапта Акташ, анан Дордой Акташ Доломит компаниясы. Анан бүгүнкү кечээкү күнү буйрук чыкты. 3-чү компания темир Акташ иштетүү боюнча компания келди. Андан тышкары былтыр Осо Санхе кытайлык компания менен чогуу былтыр чалгындоо иштери жүргүзүлгөн. Бул боюнча дагы жеринен эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, депутаттар менен чогулуп, 2 жолу чогулуш өткөрүп, биздин облустук жетекчилиги Аманбай Кайыш менен да чогуу барып, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бүгүнкү күндө алар дагы кайра разработка кылганга лицензия алды бүгүнкү күндө Осо Санхе. Андан тышкары бизде жакын арада 260 орунду бут кийим фабрикасы ачылган алдында турат. Оборудованиясын баары кирди. Монтаждоо иштери жүргүзүлүп атат. Жакынкы 10 күн, бир жума 10 күн ичинде, кийинки 2-күнү президенти келген тат Кытайдан. 10 күн ичинде буюрса ачылуу алдында турат 260 орунду бут кийим чыгаруучу фабрика. Андан тышкары өткөндө Тайырбек Шөкеевич бизге тапшырма берилген селектордук жыйында жана токтоп турган ишканаларды жандандыруу боюнча. Бул боюнча бизде 10 жылдан бери токтоп турган Осо Темиртоо деген компаниябыз бар, этти кайра иштетүүчү. Ушул күндө телевидениени алып барып тарттырдык, өзүм кошо кийлигишип, Айыл банк аркылуу сүйлөшүп, 9,5 миллион кредит сурап атканбыз, жана 9%-тик
кайра иштетүүгө 9% кредит алуу боюнча бүгүнкү күндө азыр 4,5 миллион сому чечилди. Адагы жакын арада этти кайра иштетүүчү ишканабыз токтоп турган ишкананы жандандыруу алдында турабыз. Менде кыскача ушундай резервтер боюнча. Рахмат. Кандай суроолор бар акимге? Резервтер, да. Нурхан Сакенович. Рахмат. Мына азыр урматтуу Жомартбаевич, урматтуу өкмөт мүчөлөр, жыйын катышчылары 3 акимди уктук. Ошонун натыйжасында биз бир тыянак чыгарсак болот. Резерв деген нерсени акимдер жакшы түшүнбөйт экен. Бир дагы аким бир мындай тыңыраак айтып бере алган жок. Мына сизде Кочкор районунда көмүскө экономиканын көлөмү канча? Ошону жөө боюнча эмне иштер аткарылды? Кысыр калган жерлер канча? Ошону ишке киргизгенге эмне иштер аткарылды? Ошолорду айтып бербейсиңер. Иштеп аткан ишканалар алар иштей берет. Өзүнөн өзү болуп аткан иштерди эле силер айтып берди, отчет берип атасыңар. Ал ишканалар иштегенине силердин эч кандай салымыңар жок. Алар өзү менен өзү болуп аткан иштер. Керек болса райондогу акимдер тескерисинче бут тозуп атышат ишкерлерге. Ошол суроолорго жооп бериңиз. Ошо бизде район боюнча 31 гектар айдоо аянтыбыз бар. Ошонун бүгүнкү күндө токтоп турганы ошо 26 000 гектар колдонулат, 4800 гектары колдонулуп берет. Биринчиден бул суу жетпейт, экинчиден саздак жерлерибиз бар, таштак жерлерибиз бар. Бул боюнча дагы айыл чарба министрликтеринен келгенде дагы айтылганбыз. Ошо бизде насостук Кочкор району Нарын областынан өзгөчөлөнүп бизде кар жаабайт, кургакчыл. Сайзооганда 30-40 жыл мурун курулган 7 насостук станциябыз бар. Ушул күндө суу жетпей дыйкандар мына быйыл өзгөчө суу тартыштыгы, кургакчылык болуп кыйналуу болуп атат. Мен дагы бүгүн кат жаза келдим. Ошо 4800 гектарды жанагы өнүктүрүү стратегиясы боюнча 50 000 гектар жер деп ишке киргизүү боюнча президенттин тапшырмасы бар. Биз дагы ошо 2000 гектар боюнча дагы сунушубузду жазганбыз. Ошо дыйкандарга жана жерди токтоп турган жерлерди иштетүү боюнча деп бул боюнча дагы аракеттер болуп атат. Рахмат. Да, Тургун Сайырович. Нурхан Сакенович айткандай бир сөз тынчын болуп атат да. Сиз кандай формада ишке ашырып атасыз? Жанагы инвестиция тартып атабыз, маселелерди чечип атабыз. Биз билгенден мына акимдердин баарына тиешелүү да. Кат жаздык, өкмөткө бул маселени койдук, жооп күтүп атабыз дегенден башка эчтеке жасаган жоксуңар. Инвесторлор келсе, жана местный депутаттарыңар чогулуп алып туруп, бизди канчасын бизге бересиңер, канча бизге айлык эмне жардам бересиңер дегенде башка силерде эч кандай жумуш жок. Эльвира Кубанычбек. Рахмат. Биздин чечимибиздин долбооруна урматтуу жыйындын катышуучулары Жомарт Кайыпович эки сунуш бар эле. Биринчиден бул 6-пунктта туризм боюнча биздин маалымат, маданият жана туризм министрлиги мына каржылоо жагынан кирешени көбөйтүү боюнча поручение жазылып турат. Бул жерден бир маселени көтөргүм келет. Мына азыр Ысык көлдө 1,5 ай эле калды туризмге, да, туурабы? Анан ал жерден азыр көптөн Казакстандан келген туристтерден маалымат түшүп атат, ГАИ көбөйөт дейт. Мисалы деген Бишкекке бурулуштан Гавайиге чейин эле 10 пост дейт, анан көлгө чейин дагы 15 пост, жөндөн жөн эле токтотуп документ текшерет, анан өзүлөрү мас болуп алып, бизде деген тест на алкоголь деп текшерет дейт. Ошону тактап койсок жакшы болот эле 6-пунктка жазып. Анткени мына биздин премьер-министрибиз Казакстандын премьер-министри менен көрүшүп, туризм жагынан чогуу иштейли, көбүрөөк туристтер көлгө келсин деп барып келсе, анан бул жерден биздин гаишниктер чочугансып 5-күнү кечинде чыгып алып, базар күнгө чейин аны текшерет. Экинчи маселе, на уровне Совета сотрудничества тюркоязычных государств президентами этих стран было принято решение о проведении очень значимого фестиваля в сентябре, Всемирные игры кочевников. Уровень этого мероприятия будет очень высокий. У нас оргкомитеты и специальная рабочая группа днями и ночами сейчас работают. Я бы хотела обратиться к представителям, полномочным представителям правительства в областях.
по выполнению тех обязательств, которые вы на себя взяли на предпоследней встрече. У нас, получается, вот единственная Орская область, я бы хотела выразить благодарность, и Сыкульская область, все свои обязательства выполнили. Все остальные, вот по Хырчину и другим рабочим моментам у нас, к сожалению, ответов от вас нет, информации нет, на контакт не выходите. Контакты, которые вы предоставили, телефоны все отключены. Вот хотелось бы, чтобы более оперативно по этому вопросу мы отработали. По оргкомитету нужна ваша поддержка, потому как мероприятие мы должны провести с честью. Кыргызстану выдана, скажем так, честь первый раз эти игры провести. После нас будут проводить все другие тюркоязычные государства. И мы должны вот с честью провести это мероприятие. И последнее по 10-му пункту. Турдубек Мамбетович, когда вы будете формировать список, я бы хотела обратиться к вам, чтобы вы более серьезнее и значимее отнеслись к социальным объектам. У нас вот месяц остался до 1 сентября. Ни одной школы у нас не должно быть в палатках. Вопрос по Акжару до сих пор не решен. Когда было назначено это правительство, вот министр образования съездил, я съездила. Детей кое-как разместили по разным объектам вот благодаря Акиму и помощи губернатора. Но и там тоже аварийная ситуация. То есть к 1 сентября, учитывая, что у нас будет очень тяжелая зима, хотелось бы, чтобы хотя бы дети учились в школах, а не в палатках. И вот я все-таки хочу поставить, Жомарт Кайыпович, вопрос о том, чтобы наш главный строитель и архитектор взял на себя ответственность вот именно по этим моментам, чтобы 1 сентября все дети учились в школах, а не в палатках. Спасибо.